Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Урматтуу мекендештер, мусулман бир туугандар. Аллах Таала Рамазан айында кылган жакшы амалдарыбызды кабыл кылсын. Кээ бир учурда Аллах Тааланын пенделерине жакшылыктары өзгөчө түрдө жайып, Рамазан айы Аллах Тааланын рахматы тынымсыз жаап турган учур. Биз Рамазан айында колдон келишинче жакшы амалдарды көп кылып, Аллах Таалага жакындап алсак болот. Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө бир улуу кече бар, ал Кадыр кечеси деп аталат. Ыйык Кур'ан Карим мына ушул кечеде түшүрүлгөн. Ошондуктан сиз менен биз Кадыр кечесин издеп, жана кайсыл күнү болот, кайсыл түнү болот, сиз менен биз аракет кылышыбыз керек. Аллах субханаху ва таала пайгамбар алейхиссаламга аят түшүрдү. Биз акыйкатта Кур'ан Каримди Кадыр кечесинде түшүрдүк деди. Башка бир аятта берекелүү түнү түшүрдүк деди. Кадыр кечеси берекелүү түн, берекелүү кече жана Кадыр түн Аллах субханаху ва тааланын алдында өтө ыйык, себеби Кур'ан Карим түшкөн. Кадыр кечесинде периштелер ушунчалык көп түшөт, жер бетинде бир дагы бош орун калбайт экен. Кадыр кечеси бул сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнө берилген, башка үммөткө бул жакшылык берилген эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга алдыңкы үммөттүн амалдары көргөзүлдү. Алар ондогон кылымдар жашаган, көп ибадаттарды кылышкан. Ошондо пайгамбар алейхиссалам өзүнүн үммөтүнүн өмүрү кыска экендигин билип, анан менин үммөтүм кыска учурда кантип мындай жакшылыктарга жетишет экен, менин үммөтүм башка үммөттөн ибадаттарда артта калып калабы деп кыжалат болду. Кейиди. Ошол учурда Аллах Таала Кадыр сүрөсүн түшүрдү. Ал түнү ибадат кылган инсан 1000 ай ибадат кылгандан дагы жакшыраак, көбүрөөк Аллага сүйкүмдүү. Ал түн периштелер түшкөн, жана периштелердин амири башчысы Жабраил алейхиссалам түшкөн түн. Ал түн таң атканга чейин Аллах Тааланын рахматы, саламы жана тынчтыгы болот. Мына ушул Кадыр кечеси туурасында Аллах Таала сүрө дагы түшүргөн. Ошондуктан Кадыр кечеси кайсыл түнү болот экендигин билип туруп, биз ошол түндү ибадат менен өткөрөлү. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисинде айтат: "Ман қома лайлатал қадри иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин замбихи." Кимде-ким Кадыр кечеси ибадат кылып, Аллах Тааланын алдында туруп, Аллах Таалага кулчулук кыла турган болсо, анын мурдакы күнөөлөрү кечирилет дейт. Бул хадисте Кадыр түнү ибадат кылса деди. Эми түнү менен ибадат кылбаса дагы, куптан намазын жамаат менен окуп, таравих намазын, ошондой эле багымдат намазын жамаат менен окуйм деп бекем ниет кылса, жана багымдат намазды дагы жамаат менен окуса, 1000 ай ибадат кылгандан дагы жакшы деген соопко сөзсүз түрдө ээ болот экен. Ал эми түнү бою ибадат кылып таң атканча кулчулук кылса, анда нурдун үстүнө нур. Ошондуктан сиз менен биз белди бекем байлап, эгер мүмкүнчүлүк болсо, акыркы түндөрдү ибадат менен өткөрөлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул акыркы түндөрдү Аллах Таалага жалынып жалбарып, Аллах менен сүйлөшүп, Аллах Таалага көп кайрылып, Аллах Таалага кулчулук кылган. Себеби бул түнү Аллах субханаху ва тааланын ар бир чечимдери периштелерге тапшырылат экен. Бир жыл бою инсанга келе турган абалдардын баардыгы тапшырылат. Ошол тапшырылып көчүрүлүп жаткан учурда биздин жакшы амалда болуубуз бул Аллах Таалага сүйкүмдүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Кадыр кечеси кайсыл түнү болушун бир канча хадистерде айтып кеткен. Бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Рамазандын акыркы 10 түнүндө силер Кадыр кечесин издегиле" дейт. Дагы бир хадисте так түндөрү 21, 23, 25, 27 жана 29 түндөрү силер кулчулук кылып Кадыр кечесин тапканга аракет кылгыла деп хадисте айтылып кеткен. Бир канча сахабалар пайгамбар алейхиссаламга келип өздөрүнүн түштөрүн айтышты. "О Аллахтын элчиси, биз Кадыр кечесин көрдүк. Түшүбүздө Кадыр кечеси 27 числодо, Рамазандын 27 түнү экен" деп бир канча сахабалар келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Мен карасам, силердин түштөрүңөрдүн баардыгы бир түнгө ылайык келип жатат. Ошондуктан эгерде силердин араңарда Кадыр кечесине жетем, Кадыр кечеси менен кулчулук кылып, Аллах Таалага жакындайм, 1000 айдан көбүрөөк ибадат кылуунун соовун алам десеңер, анда 27 түнү издегиле" деди. Эми карасаңыз, пайгамбар алейхиссаламдын акыркы 10 түнүндө, 27синде, так түндөрдө деп түрлүү риваяттар айтылып жатат. Эмне үчүн? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Кадыр кечеси алгач Аллах тараптан берилген маалым болгон.
Пайгамбар алейхисалам ушул улуу түндү мен үммөтүмө азыр жарыялайм, үммөтүмө ушунун кабарын берем деп чыкканда, эки адам жакалашып, келишпестик кылып, бири-бири менен урушуп жаткан экен да. Ошондо Пайгамбар алейхисалам аябай кыжаат болуп, үммөтүнүн ортосунда келишпестикти көрүп, Кадыр кечеси кайсы түн экендиги унутулуп калды да. Көрдүңүзбү? Бул кечеде сиз менен биз колдон келишинче жүрөктөрдү тазалап, эч кимге жүрөктөрдү кек сактабай, баардыгын кечирип, сиз менен биз ынтымакта, биримдикте болушубуз керек экен. Эгерде келишпестик болсо, Аллахтын рахматы көтөрүлүп кетет. Биз Рамазан айында канча орозо кармадык, канча таравих намаздарын, зикир, Куран, жакшы амалдарды кылдык. Бирок ортобузда келишпестик болсо, бири-бирибизди кечире албасак, жүрөктөн жек көрсөк, анда сиз менен биздин кылган ибадаттар пайда бербейт. Пайгамбар алейхисалам ифсаду затил байн хиял халико, эки адамдын ортосундагы келишпестик бул кылган жакшылыктардын баардыгын устара чачты тазалагандай кырып тазалап жок кылып салат дейт. Биз эми карасаңыз эптеп аракет кылып, эптеп топтогон жакшы ибадаттарыбызды келишпестиктин себебинен жок кылып албайлы. Ошондуктан сиз менен биз жүрөгүбүздөн бир дагы адамга жамандык каалабай, баардыгы мусулман, баардыгы бир туган, бири-бирибизди жакшы көрөйлү. Бир гана биздин душманыбыз бар, ал шайтан. Аны душман кылгыла өзүңөргө, андан башка силерге душман жок деди Аллах Таала. Ошондуктан диндеги улуу имам Газали деген алым айтат, мусулмандын шайтандан башкага душманы кылышы адал эмес, дурус эмес дейт. Ошондуктан сиз менен биз баардыгыбыз бир туганбыз, мусулманбыз. Эми бир тугандыгыбызды бекемдеп, бири-бирибизге жакшы мамиледе болойлу. Караңыз, бир келишпестиктин себебинен кыямат кайымга чейин үммөттөн Кадыр кечеси кайсы түнү экендиги белгисиз болуп калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка айларда кандай ибадат кылса, Рамазан айында андан да көбүрөөк мээнет кылат эле дейт. Жана Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө алгачкы 20 күнүнөн дагы Пайгамбар алейхисалам көбүрөөк мээнет кылган дейт. Демек сиз менен биз акыркы күндөрдө турабыз. Аллах Таала ар бир амалдын акырына карайт. Эгер Рамазандан башынан баштап жакшы амалдарды көп кылдык, бирок акырында жаман амалдар менен алек болуп калдык. Капилетте калдык, бейкапарага калдык. Анда Рамазан бою бул капилетте калды, бейкапара калды, жаман амалдар менен алек болду деп жазылып калат да. Эгер эми пендечилик кылып, мурда кемчиликтер кетип калса, алгачкы күндөрдө, акыркы түндөрү, акыркы күндөрү биз ибадат кылып, Аллах Таалага жакындайлы, Рамазан бою Аллага жакындады, кулчулук кылды деп Аллахтын алдына жазылып калабыз. Аллах акыркы амалга карайт экен да. Рамазандын акырын жакшылап, сиз менен биз өткөрүп узатайлы. Бул Рамазан конокту ыраазы кылып туруп узатайлы. Кийинки жылга чейин сиз менен биз барбызбы, жокпузбу, ал белгисиз. Эми сүйүктүү апабыз Айша радиаллаху анха айтат, "О Аллахтын элчиси, Кадыр кечеси кайсы түн экендигин билсем, мен эмне кылайын?" деди. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, "Сен Аллага бул дуаны кылып кайрыл. Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фа'фу анни." Ey Аллахым, сен кечиримдүүсүң. Кечиримдүүлүктү жакшы көрөсүң. Сен менин күнөөлөрүмдү кечир деп дуа кыл дейт. Демек Кадыр кечесинде ушул дуаны көп кылышыбыз керек экен. Афуун деген Алланын сыфаты кечиримдүү жана мурдакы күнөөлөрдү кошуп туруп, Аллах Таала биротоло кечирип салат экен. Бир эле ушул күнөөңүз үчүн эмес, Аллах Таала башка күнөөлөрдөн дагы Аллах Таала таасирин жок кылат экен. Ошондуктан Рамазандын акыркы түндөрү көп ибадат кылганга аракет кылайлы. Жана Кадыр түн кайсыл түнү болот экендиги менен бизге бир канча хадисте айтылды. Эми ошону издеп аракет кылайлы. Балким ошол жакшылыкка сиз менен биз дагы ээ болуп калабыз. Кадыр түндүн кайсыл түнү болушунун бир канча белгилери бар экен. Ошолордун бири аба ырайы бир калыпта болот, өзгөрбөй, мейлүүн, жакшы шамал, жакшы аба ырайы болот экен. Ошондой эле эртең менен күн чыкканда нурсуз болуп чыгат. Жана бир канча дагы белгилери бар. Сиз менен биз ошол белгилерине карап, ошолорду издеп, ошолорду тапканга аракет кылайлы. Алла субханаху ва таала бардыгыбызга ушул улуу Рамазан айында өзүнө жакындап, көп жакшы амалдар кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Бирахметика я архамар рахимин.